72 берини Конституциянын. Жогорку Кеңештин депутаты депутаттык ишмердигине байланыштуу айткан ой пикири же Жогорку Кеңештин теги добуш берүүнүн жыйынтыктары үчүн куугунтукка алынышы мүмкүн эмес деген норма бар. Урматтуу коллегалар, өткөндө биздин коллегабыз Момбеков Рыскелди Чыныбекович эл менен учурашып, өзүнүн ой пикирлерин айтып, сотторго көз карашын айткан негизинде жогорку соттун төрайымы арыз жазып атат. Эми соттордун үстүнөн критика бардыгы кылып атат. Кечээ мына биздин президентибиз да айрым сотторго критика жасады. Биздин депутаттардын даректерине да критика айтылып атат. Бирок биз ага макул болуп, мындай арыз жазбай эле туура түшүнүп келе атабыз. Мына Конституцияда жазылып аткан, эң башкы мыйзамда жазылып атат. Биз урматтуу коллегалар мына эң башкы комитеттин мүчөлөрү болобуз. Ошол кыймыл аракеттерге соттун төрайымына бир баа бербейликпи? Чакырайлык бул жерде комитетке, же биздин юристтер дагы, Жогорку Кеңештин отдел дагы, депутаттар дагы ошого карата өзүбүздүн баа берелик. Анан кийин эртең шайлоо кезинде же башка жерде биздин депутаттар эл менен учурашканда кандай бир өзүнүн сөздөрүн, ойлорун, пикирлерин айтса, ар ким жаза берсе депутаттын үстүнө, мындай айтты, мындай сүйлөдү, бул деди деп, прецедент болуп калбайбы, урматтуу коллегалар?